Урматтуу достор, мен азыр ушул Максат айылында турам. Мен артында турган Максат айылындагы мектеп. Ал эми бул жакта болсо, бул жагында бала бакча бүгүнкү күндө ошол тажик тарабынан болгон жардыруулар жана ок атуулар негизинде бала бакча мына сиздер көрүп тургандай мына ушундай абалга кептелген. Ал эми мектептин көрүнүшү мына ушундай. Ал эми ичине көрсөңүздөр зыянкейтерлик абалга келген. Кошуна тажик тараптын мына ушундай кадамдары чындыгында бул дүйнө элин көзүн жашын агызды деп айтсак болот. Мына достор, бала бакчанын эчтемкеси калган эмес. Мына буга чейин бул жер ушу бала бакча болгон. Бүгүнкү күндө мына палаткалар тигилип, мына Бишкек шаарынан жана башка областтын аймагынан келген жардамдар мына ушул мектептин спорт залына ташылууда. Бир топ үйлөр өрттөнгөн. Мына ушул бала бакчанын көрүнүшү менен сиздерди жакшы тааныштырып кетейин. Эми Максат айылынын балдары, келечек муундары тарбияланып турган бала бакча кайрадан качан калыбына келет, азырынча белгисиз. Бул мына ушул бала бакчанын кире бериш эшиги экен. Мына достор. Ал эми бул жакта дагы бир үйдүн өрттөнгөнүн көрүүгө болот. Бул жерде болсо столбалары дагы аткылап, мына электр зымдары жолдо мына ушинтип жатат. Мектеп бул бала бакчанын абалы. Достор, кайрадан түз эфирде мен Арзу. Азыр мектептин ичин сиздерге көрсөтөйүн десем, бул жакта аябай эле связь начар экен, бул жерлери жакшы тартат экен. Бул садик, жана айтып кеттим, бул бала бакча. Азыр мен мектептин ичин сиздерге көрсөткөнгө аракет кылайын. Буга чейин ушул мектепте Максатта болгон атышта ушул мектепти миномет менен аткан болчу. Бирок ага караганда бүгүнкү күндөгү мектептин көрүнүшү аябай эле өкүнүчтүү. Азыр могул жагынан мектепти көрсөтүп кетейин сиздерге. Мына достор, могул мектептин терезеси, мына парталар эчтеке калган эмес. Бүт баарын эле ушундай. Азыр мен ошол мектептин ичин көрсөтөйүн сиздерге.